эне жана бала исламда аттуу теманын алкагында сөз кылабыз. Бала тарбиялоо көйгөйү чоң маселе болуп жатат. Алланын пендеге болгон сүйүүсүнүн баарын алганда ошонун 1% жатынга бериптир. Эне өзү бала тарбиялаганга чейин өзүнү тарбиялап, жаратуусуну жаркын таанысы керек. Бул деген бир жашоонун бир маңызы боло түшөт экен да. Ишеним, акыйда маселесин үйрөтпөй жатабыз. Баласы жаман болобу, жакшы болобу, айтор ким болбосун, Дуа деген момундун куралы бар да. ошол эле учурда мектеп, айлана чөйрөдөгү адамдар, ошол эле телефон. Балаңды кантип тарбияладың? Балаңдын ыйманы эмне болду? Дегенге кантип жооп берем деген энелердин жооптору болуш керек. Сен балаңды контролдойм деп ойлобо дейт да. Эгер оозубуз менен сүйлөп турганыбыз менен эртең менен багымдат да бизди жай намазда балдар көрбөсө. Келип эле нанды көтөрүп эле бир сууну көтөрүп эле жеп урсакта ошентип эле тогуз эле чоңойбуз да. Эми сырттан тарбиясын берип камсыз кылып, ал эми атаныкы экинчи орунда болот го. Ошол атасынын кемчиликтерини билдирбөөгө аракет кылабыз. Үй бүлөдө дагы биздин мыйзамдарыбыз болуш керек, эрежелер болуш керек да. Качан гана пейилди оңдосок, качан гана шүгүр дегенди үйрөнсөк. Бүгүнкү подкастыбыз баары үчүн аябай пайдалуу болду деп ишенебиз. Урматтуу биздин подкаст каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздерге бүгүн бизден сонун жаңылыгыбыз бар. Биздин Instagram жана YouTube каналдарыбызга катталып, маанилүү комментарий жазып, жана ошондой эле лайк басып, дайыма активдүү болгон биздин көрүүчүлөргө биз 1 кишилик умра сапарына сертификат белек ойнотуп жатабыз. Андыктан дайыма биз менен болуп, биздин подкасттарыбызды калтырбай көрүп, маанилүү комментарий жазууңуздарды суранабыз. Аллахтын чакыруусу менен балким сиздер ушул умрага болгон сертификатты утуп калуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ассаламу алейкум, өзүң үчүн подкастынын көрүүчүлөрү, сиздер менен ушундай берекелүү күндө жолугуп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен үй бүлө үчүн эң ыйык жана маанилүү болгон эненин бала тарбиялоодогу орду же болбосо эне жана бала исламда аттуу теманын алкагында сөз кылабыз. Эненин айтылган сөзү баланын жүрөгүнө жетет, ал эми абалы болсо баланы тарбиялайт дегендей. Бүгүн бизде эки баалуу, ыймандуу, билимдүү конокторубуз бар. Бирөөсү баланын жана эненин тарбиясы жөнүндө китептердин автору, ошондой эле өзүнүн тажрыйбаларын миңдеген апаларга үйрөтүп келген белгилүү устаза Айзада Кожоева эжекебиз. Ал эми экинчиси болсо өзү бизнесте жүргөнү менен исламды кабыл этип, балдарын ислам жолунда тарбиялап келе жаткан Айпери Кубик кызы. Бүгүн биз ошо карьера жана эненин кызматы тууралуу сөз кылабыз. Негизи эле ошо карьерада баланын тарбиясы кандай болот, же болбосо карьераны тандоо керекпи, же баланын тарбиясына көрө көңүл буруу керекпи, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгер сизде дагы менин баламдын тарбиясы кандай болуп жатат, же ислам жолунда тарбия бере албай жаткан болсоңуз, бүгүнкү подкаст сиздер үчүн болмокчу. Анда эмесе биз баштайлы. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келипсиздер. Биринчиден эле сиздер менен саламдашып кетсек, устаза, сизге сөз берсек. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алламдар жараткан Аллах субхана таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Жана кантип жашоо тартип эрежесин үйрөтүп көрсөтүп берген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Анын үй бүлөсүнө, сахабаларга саламдар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Айпери, сиз саламдашып кетсеңиз болот өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүзгө, сизди. Чоң рахмат. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин подкасттын жалпы көрүүчүлөрү, көрөрмандар, көрөрмандар. Аллах ыраазы болсун. Ушундай пайдалуу эфирлерди жаратып аткан сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык. Ал эми бүгүнкү эфирди Аллахтын амири менен, Алланын буйругу менен пайдалуу кылып өткөргөнгө аракет кылабыз. Сиздерге дагы чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп, биздин көрүүчүлөрүбүзгө пайдалуу бир маяк куруп беребиз деген ойдобуз. Пайдалуу болсун, сиздер айткандай баары үчүн. Анда эмесе биринчи эле суроом устаза сизге болсун. Эненин маанасында бейиш. Негизи эле эне өзү ким? Эне бул баа жеткис. Эне бул эң кымбат. Аллах Таала Куранда
эң биринчи эле Аллах өзүнө ибадат кылуудан кийин эле ата энелерге жакшылык кылууну буйрду. Ата энеңерге жакшылык кылгыла деди. Жана эне алсыроо үстүндө алсыроо көтөрөт деп. Ал дегени эненин абалы 9 ай көтөрүп баланы эмизип чоңойтуп, эне деген бул өзү ичпегенди ичтирип, өзү кийбегенди кийгизип, өзү ооруп турса дагы баласы ооруп калса оорубаган акыбалда баласын сүйүп чоңойткон эне. Эненин таманында бейиш дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва айтты, энеңерге жакшылык кылгыла, жакшылык кылгыла, жакшылык кылгыла деп. Анан кийин атаңарга деп. Албетте Аллахты тааныган, Раббисин тааныган балдарыбыз энесин урматтап, эненин баалуулук экенин жеткире алат. Ооба, аябай сонун сөздөр. Биз энени элестеткенибизде негизи буга чейин өзүбүз эне боло электе эне тууралуу көп билчү эмеспиз да, бирок эне болгондон кийин анын милдеттери, ал канчалык оор, бала тарбиялоо канчалык кыйын экенин билдик. Сиз дагы айтып кетсеңиз болот, сиз үчүн эне деген ким? Балам балалуу болгондо билесиң дейт да. Ансыңарындай баягы бала кезде өзүбүз эне боло электе жүрө берет экенбиз да. Жумуш менен элек болосун, окуу менен, жашоо менен дегендей. Анын алгачкы эне болгондогу менин сезимдерим. Балаңды карап отуруп, бир жака чыгып келгенче дароо үйгө шашып, бул деген бир жашоонун бир маңызы боло түшөт экен да. Ошондо гана сен түшүнөт экенсиң ким экениңди. Аллах Таалам сени эмнеге жараткан? Негизи эле аялдын милдети, эмне үчүн аялдын эң негизги милдети бул эне болуу. Эне болуу бул өтө чоң жоопкерчилик. Эң чоң жоопкерчилик. Себеби эне бул мектеп десек да болот. Бул тарбиячы. Сен балаңдын ар бир турган турпатына, кылган кылыгына, сүйлөгөн сөзүнө, тарбиясына баардыгына жоопту ата эне мойнуна алат да. Эртеңки күндө акыретте дагы дал ошол балага берген тарбияң боюнча сен жооптусуң. Эненин эң бир бактылуу мүнөттөрүнүн бири алгачкы жолу эне болуп балаңды эмизип отурганда бала бир алсыз колуңда бир жаткан бир периште да. Мындай мен ошентип бала периште деп коет го. Эки көзү сен жалдырап эми аткан учурда сен өзүңдү канчалык маанилүү адам экениңди дал ошол бала үчүн канчалык ордуң бар экенин сезесиң да. Сенден ал баланын тамактануусу, сенден азык алуусу, сенден негизи эле өмүрү, ден соолугу болобу, айтор баардыгы сага байланган да. Энеге байланган да. Эне менен баланын ортосундагы сүйүү бул эч нерсеге тең эгиз сүйүү. Ал эми баягы арабтар жатынды рахим деп коет экен да, рахим депчи. Бул деген Алланын мээрими, райымы жааган жер дейт жатынды. Эмне үчүн андай деп аталат? Эне менен баланын ортосундагы сүйүү, ушул жатындагы сүйүү. Алланын сүйүүсүнүн пендесине болгон бир эле пайызы берилиптир да. Алланын пендеге болгон сүйүүсүнүн баарын алганда ошонун бир эле пайызын жатынга бериптир. 1% эне менен баланын ортосунда сүйүү канчалык? Эне баласын жөн эле жакшы көрөт, бала да энесин жөн эле жакшы көрөт да. Кандай жакшы көрөт? Бул айтып бере алгыс сезимдер да. Баласы жаман болобу, жакшы болобу, айтор ким болбосун, ортодогу сүйүү бул мухаббат башкача да. Эми элестетиңиздер, ошол сүйүүгө 99% сүйүү кошулганда Алла пендесин канчалык жакшы көрөт. Бул жерде бир сонун бир керемет нерсе жатат да. Ансыңарындай ар бир энеге эки дүйнө бактылуулугун каалайт элем. Амин, айтканыңыз келсин. Чындыгында бала биз негизи бала аманат дейт го, энеге берилген аманат, Аллах Таала тарабынан бизге жалпыбызга берилген аманат. Негизи ошол сиздер айткан эне ошол баланын тарбиясы үчүн жооптуу. Биринчи жооптуу бул эне. Эне үйдө тарбиялайт, ал эми ата болсо эми сырттан тарбиясын берип
камсыз кылып, ал эми атаныкы экинчи орунда болот го. Ошондо биз азыркы 21-кылымда бала тарбиялоо аябай кыйын. Негизи биз устаза кандай балдарга азыркы убакта кандай тарбия бергенибиз мындай оң да, жеңил жана аларга пайдалуу. Себеби азыркы балдарды катуу айтсаң дагы тарбиялаш кыйын, катуу айтып дагы, жумшак айтып дагы тарбиялоо кыйын. Ошо ортодогу барьер, баланс кандай болуу керек бала тарбиялоодо? Ооба, азыр эң ошол бала тарбиялоо көйгөйү чоң маселе болуп жатат. Себеби дегенде өнүккөн коом деп койду. Интернет, телефон, телевизор биз тарбиялаганга чейин эле алар тарбиялап койду. Энелер биз убакыттарыбызды өткөрүп коюп жатабыз. Чындыгында баланы аманат катары бизге Аллах Таала берди. Бул жоопкерчиликтүү иш түшүнгөн адамга. Балдарыбызды биз кантип тарбияласак, кандай кылсак, кантип телефондон арылсак, кантсек балдарыбыз сүйлөсө деп азыркы күндө балдары сүйлөбөй калган балдар көп болуп атат. Энелердин ошол көйгөйлөрү, суроолору мындайча айтканда биздин мобилдик телефондорубузга, баракчаларыбызга суроолор келгендер болот, чалуулар болот да. Мен чарчап кеттим деген энелер болуп жатат. Чындыгында бул жоопкерчиликтүү ишти эң биринчи эне өзү билүү керек да. Бул билүү кандай десе, тарбия өзү эмне деп суроо берилгенде, тарбия бул Раббисини таануу. Раббисини таанытуу. Эне өзү бала тарбиялаганга чейин өзүнү тарбиялап, жаратуусуну жаркын таанысы керек. Мен бул маселе боюнча бүгүн бир ачык айтып кетким келип турат. Себеби дегенде баланы ыймандуу, таква кылып, ушунчалык бизди коргогон, бактылуу, бир эрктүү балдарды күтөт экен ар бир эне. А бирок азыркы күндө андай балдарды тарбиялоо жок болуп кетип атат. Андай балдарыбыз жок болуп жатат. Эмнеге дегенде биз ошол эле телефонду өзгөрүүйүн деп жатабыз го. Ошол телефондон башыбыз көтөрүлбөй жатат. Балдарыбыз бизди карап өсөт да. Биз аларга турган эле күзгү да видео, мындайча айтканда. Биз телефонду ойноо дегенибиз менен өзүбүздө колубузда телефон. Анан өзүбүз эки аял чогулуп калса, үчүнчү, төртүнчү болуп, же бир конок барганда балдар тынчыраак отурсун деп телевизорду коюп комнатага киргизип коюу, же колуна телефонду берип коюу. Биз сыртка дүкөнгө чыгып келе турган болсо дагы чоң баласына, кичине баласына телефонду берип коюу. Демек, бул жерде телефондун дагы, телевизордон дагы эң биринчи өзүбүздүн каталарыбыз болуп жатат да. Өзүбүз чындыгында мен кайдан келдим, эмне кылып жатам, эртең кайда барам деген суроолорго жоопту издеп жашап жатабызбы? Же ошол балдарыбыз менен баарлашып, балам, карадыңбы, күндү ким чыгарып жатат? Аллах. Көрдүңбү мына жеп жаткан алмаңды ким жаратты? Аллах. Сен ооруп калсаң сага ким шифа берет? Аллах деп. Мындайча айтканда, ишеним, акыйда маселесин үйрөтпөй жатабыз. Акыйда бул эмне десе, бекем ишенич. Кандай ишенич десе, эң биринчи Аллахты таанытуу, Аллахтын жалгыздыгына, бирдигине ишендирүү. Анын жөнөткөн пайгамбарларына, периштелерине, китептерине, акырет күнүнө жана тагдырга ишенүү. Мына ушул ишенимди билген эне баланы дагы мурунку барлык бул Аллах, кийинки барлык акырет, акыретте тозок бейиш бар деп тарбиялоо. Бул нерсени ооз менен кооз кылып сүйлөө эмес, аны менен жашоо. Ал кандай десе, ар бир кылган ишти Аллахка байлап аткаруу. Эгер оозубуз менен сүйлөп турганыбыз менен эртең менен багымдатта бизди жай намазда балдар көрбөсө, аталарыбыз намаз окуп үнүн чыгарып угузбаса, анан алар турганда ассаламу алейкум деп саламдашпасак, алар бизге жоопту кайдан кайтарат? Тамак жегенде баарлашып, бисмиллахты айтып, алар менен сүйлөшүп, сени Аллах көрүп турат деп. Албетте, Аллахтан эч убакта коркутуп тарбиялабайлы. Аллахтын акыретте тозогу бейиши бар деп тозокко түшөсүң,
андай кылсаң мындай болот деп эмес, Аллахты жакшы көрүү менен, Аллахтын жараткандыгы, Аллахтын рызкы бергендиги, Аллах сага мынау апаны бергендиги, Аллах сага мына ушул бардык бир туугандарыңды мынау жашоодо, ааламды, асманды, сууну, гүлдөрдү, дарактарды, балдар, жаныбарлар жакшы көрөт го. Сен жакшы көргөн мышыгыңды, үйдөгү чымчыгыңды баарыны Аллах жаратты деп акыйда менен тарбиялоо. Качан балдарга өзүбүздөгү акыйда фундаментальный бекем болгондо, мына ушул бала тарбиялоосуна бекем келебиз иншаллах. Себеби фундамент эмне десе, үйүбүздүн фундаменти бекем болсо үй бузулбайт. Эгер ошол фундаментке акчабызды аяп цементин аз кылган болсок, эртеңки күнү эмне болот? Кулап түшүп атат да. Гүлдү отургузууда дагы, даракты отургузууда дагы анын тамырына баа беребиз. Ошону бекем кылып, жакшы кылсак, ал бекем болот да. Ошондой эле балдарыбызды тарбиялоо, суугаруу, аларды ыймандуу кылып тарбиялоо бул эң биринчи акыйдага келип такалат. Акыйда бул ишенич. Мен өзүм мына ушул 6 баланы тарбиялап, 12 балага чоң эне болгон баягы турмушта тажрыйба менен сүйлөп айта турган болсом, чындыгында бул жоопкерчиликтүү иш үчүн аябай каттуу аракеттер керек. Бул аракеттин үстүндө иштөө керек. Себеби дегенде азыр жана айтып кеткендей эле сүйлөө проблемасы боюнча телевизор менен телефонду көргөн баланын тили чыкканда ден соолугу жакшы баланыкы 4 сөздү зорго үйрөнөт экен, кыйналып. А сыртта чуркап, ойноп, ата-энесинин кубанычына сүйүнө, балдар менен ойноп чаң болуп жүргөн бала 8 сөз үйрөнөт экен. Көрдүңүздөрбү? Биз үйгө камап коюп эле телефондор менен балдарды алдырып коюп жатабыз. Мына ошол телефондор тууралуу деле кеп боло турган болсо, телевизор адалбы, арамбы деп. Биз ошол телефонду эмне көрүп жатканын билбей жатабыз эмелер. Текшерген жокпуз. Мен атайын бул мен өзүмө бул жумуш катары кабыл алганмын да. Себеби Аллах Таала мага 3 баланы мына ошо сиздердин курактарыңыздарда берген болсо, кийинки 3 баланы сиздердин балдарыңыздар менен тең кылып берди да Аллах Таала. Эмнеге десе, 2 доорду дагы бирдей көрүп атам да, балдарды. Чындыгында эгер мен чоң энеле болуп калган болгомдо, силер дурушмакмын, келин кыздарым, балдарым, койгулачы, мен мүнтүп чоңойтконмун депчи. Себеби силердин убагыңарда телефон болгон жок, туру сыртта ойноп, айтып калат балдарым, сиз жумушта болуп, кошуналардын энелери балам деп үйгө чакырса, бизди да апам чакырса деп күткөн күндөрүбүз болгон деп айтып калышат да. Себеби сыртта ойночу булар. Балдарыбыз карга чана менен ойночу. Азыр андай жок да. Туурабы? Мына ошол телефонду атайын мен өзүм бүтүндөй баарын көрө албасам дагы кыздар, келиндерге силер могуларды текшерип көргүлөчү деп, аягына чейин кандай экен деп сурап алдым. Подкаст болду семейный дегендей элечи. Аякта эмне десе, чындыгында балдардын мындай кабыл алуусучу жаман нерсени жакшы кабыл алат экен да. Мультфильмди биз көрөбүз да, могу мультфильмди коёюкчу, бул жакшы. Ошондо тарбия бар дейбиз го. Ошол тарбия бар деген мультфильмди жакшы болуп бара жатып эле бир жеринде эмне болуп атат? Бир жаман нерселер көрсөтүп атат. Эркек менен эркектин мен сени жакшы көрөм, кыз менен кызын жакшы көрөм деп уже буларга эмне үйрөтүп атат? Буяка кетип атат тарбия. Аны ошондой эле баягы эмоциялары чыгып, жаман өнөрлөрдү кылып, сындырып жарган нерсе. Бирок ошол эле мультфильмде ошол режиссерлор эмне кылды десе, кийин барып ошо жакшы болуп кеткендерин көрсөтөт. Мультфильмдерди карап көрсөңөр, кинолор деле ошондой го, бир жаман болуп, жакшы болуп. А баланыкы эч убакта жанагы эмени кабыл албайт экен. Жакшы жагынычы, ошол эң негизги нерселер кабыл кылып калат экен да. Мына ошол жерден биз утулуп атабыз да. Ошо телефон, телевизорлор, радио, каражаттар эмне десе, биздин колубузда эмес да. Ал жактан бүтүндөй ар кандай жаман нерселер көрсөтүп жатат. Биздин өзү негизи динде насылыбыздан мурдатан келе жаткан кандай десе, динибизди, насылыбыз, насаатыбызды, наамыбызды, ыйманыбызды сактап калыш керек болчу да. Ал жактан биз аны таппай жатабыз да. Ал жактан эмне десе, шорс деген ютубтар чыкканда, ачканда эле бүтүндөй жаман нерселер болуп жатат да.
чечингени да бар, аялдардын ушундай жаман нерселери бар, кинолордо эмнелер болуп жатат десе, жубайы менен жашап жатып эле башка бирөө менен ойноп кетүүлөр бар. Бул баардыгы эмне кылып атат десе, биздин подростоктор көрөт да, дорама дегендерди көрүшөт, кинолорду көрүшөт, эмне деп коет эле ошолар, мелодрамаларын көрүшөт. Баардык болуп жаткан нерселер тескери гана тарбияны кылып атат да. Бияктан биз оң тарбия тапкан жокпуз. Эгер ошол эле телевизорубузда, телефонубузда Аллах тууралуу, жараткандары тууралуу, же планета бир жакшы өсүп өнүгүү, жакшылыкка буйруу, жамандыктан кайтаруулар боло берсе, биздин балдар оңолот эле да. Балдарыбыз телефонго зависимый болуп калды деп атпайбызбы? Катуу байланып калды. Ал жакта кызыл түстүү жаман нерселер балдарды алып коюп жатат да. Биз ошол жоопкерчилик катары балдарыбыздын көрүп аткан аягына көрбөй атабыз да. Колдоруна берип койгон нерселерден эртеңки күнү эмне үчүн атабысы, энеси деле жакшы эле адамдар эле, эмнеге балдарым мынтип жатат деп, ошол кайра эле такалат. Биз өзүбүз акыйдабызга бекем болуп, балдарыбызга жакшы менен жаманды өзүбүз билип ажыратсак. Себеби дегенде балдарыбызга эми кандай десең, көрсөтүп бербей жатабыз да. Көрсөткөнгө убагыбыз жок болуп жатат. Бошобойбуз баягы телефондогу рекламалардан отуруп алып, тигини заказ кылып, муну кылып, же болбосо бирөөнүн турмушуну көрүп, кечке чейин бошобой жатат энелерчи. Бошогон убакта такаты жок деп коет бизде, мындай кандайсы каалоо жок да. Каалоо болсо, кой ушу балам жаман бузулуп кетти да, ушуну оңдоюн да дейин десе, энелерде жакшыраак маалыматы жок. 2 күн айткандан кийин таппай коюлуп атат да. Бул ошон үчүн качан эне маалыматтуу болсо, эне өсүп өнүксө, жоопкерчилигин билсе, эртеңки күнү баарыбыз акыретке барабыз да. Бардык адамдар тозок, бейиш, акырет деп сүйлөйт го. Балганда балаңды кантип тарбияладың? Балаңдын ыйманы эмне болду? Дегенге кантип жооп берем деген энелердин жооптору болуш керек. Устаз Алла ыраазы болсун. Устаз айткандай, эне айткан сөз баланын жүрөгүнө жетет. Эне эмнени абалы баланын тагдырын калыптандырат деп коет го, э? Эми суроо сизге болсун. Буга чейин сиз негизи шоу-бизнес жолунда жүрүп, эми динге келбей турган убагыңыз, келе элек убагыңыз болгон да. Ал убакта сиз балдарыңызды кандай тарбияладыңыз? Динге келгенден кийин, исламды тапкандан кийин сизде эмне өзгөрдү бала тарбиялоодо? Бул жерде шоу-бизнестин баардыгы эле динден кабары жок деген сөз эмес да. Алар да мусулман. Алар да адам дегендей. Ансарындай менде эч кандай бир айырма болгон жок, себеби тарбия деген нерсе бар да. Шоу-бизнес бул жумуш. Тарбиялоо боюнча айта турган болсок, ар бир эле эне, мен сыяктуу эле эне кечинде жатканда балдарын карап, мен туура тарбиялап атамбы деп ойлонот. Бүгүн урушуп койдум, туура эле уруштумбу? Бүгүн эмне кылдым? Эмнени үйрөттүм? Билбейм, мен өзүм үчүн жооп берейин, мен кечинде анализ кылам. Бүгүн эмне кылдым, каяка алып бардым, эмнени алып бердим, эмнени сүйлөштүк, көңүл бура алдымбы? Себеби мен 3 баланы тарбиялап аткан энемин. Ошол эле учурда өзүм да илим алып окуп атам, ошол эле учурда өзүм иштеп атам, ошол эле учурда үйгө келип балла чакан, кийим кечеси, тамак ашы дегендей тарбиясы айтор баарына жетишкен аракет кылып аткан бир аялмын да. Анан баарыбыз эле ойлонобуз, мен бир нерсени так айта алам, тарбия берүүчү адам алгач өзү тарбиялуу болуш керек. Устаз айтмакчы, алгач энелер өздөрү илимдүү болуш керек. Алгач эне өзү бир нерсе берердин астында өзүндө бирдеме болуш керек. Анан ата эне ким болсо, бала ошону көрүп эле өсөт да. Баягы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат да. Ансарындай жоопкерчиликтин баары айланып тегермелеп эле ата энеге келет. Ошол эле учурда коом, ошол эле учурда мектеп, айлана чөйрөдөгү адамдар, ошол эле телефон. Айтор ушундай заманда жашап атабыз. Соц тармактардын заманы, ушундай мезгилдин талабы бар экен да, өзүнүн ар бир мезгил болот экен да. Мисалы азыр эжеке айтмакчы,
Мен эгерде могу кийинки заманда болбосо, балдарым кичинекей балдарым болбосо, мен урушмакмын деп атпайбы. Ар бир эле азыр мисалы кээ бир энелер бар, кээ бир кайненелер бар. Мен убагында памперс жок эле чоңойтком, силер ушинтип атасыңар деген сыяктуу сөздөр замандын талабы болот экен да. Ар бир заманга жараша айырма бар. Өсүү дейбизби, өнүгүү дейбизби, бардык жактан айырма бар да. Мен кээде апамма тамашалап айтып коем, апа сиздин балдарыңыз акылдуу болчу депчи. Кичинекейинде сиздин балдарыңыз жакшы болчу депчи. Тамашалап тийишип коем. Себеби азыркы балдар, жаш өспүрүм балдар, чоңоюп аткандар башкача акылдуу, башкача энергиялуу. Булардын кызыгуусу, өнүгүүсү, айтор ой жүгүртүүсү такыр башкача болуп чоңоюп атат да. Биз кандай болуп чоңойгонбуз? Мен мисалы 11 классты бүткөнгө чейин эле бала боюнча дагы деле бала кыялым бар да. Мисалы ушундай бат жетилген эмеспиз да, кеч жетилген эмес да, мындайча айтканда. Азыркы балдар бар жокту билип атпайбы? Анан кээде баягы өзүң үлгү болушуң керек дегенге, мен кээде жумуш менен телефондо сүйлөшүп балдарга тамак берип атып, телефонуңарды койгула, көрбөгүлө деп алып коем. Анан кийин баштайт: анда эмнеге сиз өзүңүз телефон кармап отурасыз? Башталат да. Анан ошондо опа дейсиң да, телефонду коесуң да, келгиле отуралы чай ичели депчи. Анан ансарындай аракет кылат ар бир эле эне. Мыкты эне болгонго, үлгүлүү эне болгонго. Туура эртеңки күндө атам айтмакчы, жакшы болсо ашын жейт, жаман болсо башын жейт дейт да. Атам ушул сөздү өтө көп айтат да. Анан дагы бир атамдын сөзү бар: кызым, сен балаңды контролдойм деп ойлобо дейт да. Толугу менен жоопкерчилик ала алам деп ойлобо. Башынан башкарам деп ойлобо. Ар бир ата эненин катасы ушунда экен депчи. Неге дегенде, баягы кээ бир үй бүлөлөр бар да, мисалы ата энеси банкта иштесе, баласын да банкир кылам дегендер. Ата энеси врач болсо, баласын да врач кылам дегендер баладан ошол нерсени орусча айтмакчы требовать эте беришет. Анан жок, ар бир баланын өзүнүн тагдыры болот. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры болот. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот, жана ошого тандоосуна жараша эртеңки күндө жообу да болот да. Да, тарбия бизден, ата энеден ыйманына, такыбалыгына, жаратуучун таанытууга биз милдеттерибиз бар. Бирок эртеңки күндө баланын тандоосуна сен ушундай баягы толук, кандай десем, мүмкүн жоопкерчилик ала албай калышың мүмкүн да. Себеби баланын өзү чоңоюп бою жетилгенден кийин өзүнүн тандоосу бар, өзүнүн чечими болот экен да. Ата эненин эң чоң катасы ошол баланы башкарам деп өмүр бою мойнуна алып алса ошол нерсени, ошол жүктү, ошондо болот экен да, ката. Баланы кое бергенде да билишибиз керек экен да. Туура тарбиялап, өзүңдөн баягы бизге түшкөндү биз өзүбүз милдетибизди аткарып коебуз. Анан керектүү жерге келгенде кое бергенде да билишибиз керек экен да. Кое бергенде дегенде баягы баланын чечкиндүүлүгүнө, тандоо укугун берүүгө, айтор бул эми кийинки жашоону айтып атам да. Баягы чоңоюп калгандан кийинкисинчи. Балага колдоо көрсөткөндө, туура жол көрсөткөндө, айтор сен каалагандай боло бербейт экен да. Ошону батыраак түшүнүшүбүз керек экен да, ата эне. Биз каалагандай эле боло бербейт. Жашоо деле, башка деле, үй бүлөң деле. Биз ар бирибиз, ар бир пенде өзүнүн каалагандай боло берсе, жыргап жашап кетпейбизби баарыбыз элечи. Айтор ар кимдин өзүнүн тагдыры болот экен да. Эң негизгиси биз өзүбүздүн керектелчү, баягы аткаруучу милдеттерибизди гана үйрөтөбүз. Бул деген азыр устаз айтмакчы тарбия, туура тарбия, Алланы таанытуу, бизди ким жараткан, эмнеге жашап атабыз, эртеңки күндө барар жерибиз каяк. Жана кайсы ишти кантип аткарып атабыз, эмне жаман, эмне жакшы. Ошону жеткирип коюу бул албетте бизден. Анан баарын эле энеге жүктөй берүү дагы туура эмес деп ойлойм. Бул менин жеке оюм, субъективдүү оюм. Себеби ата үй бүлө башчысы да, эркек. Ата жоопкерчиликтүү.
аялга дагы ата жоопкерчилик, эркекке жоопкерчиликтүү. Себеби аял киши эркектин аманаты болот да. А бала эми эне үйдө отурган соң баланын тарбиясы энеге жүктөлүп атат дейбиз, бирок ошол эле учурда атанын үй бүлөдөгү балдардын жашоосундагы ролу өтө чоң. Аллахтын алдында ар кимиси өзүнүн вазифасын, ар кимиси өзүнүн милдетин так аткарса, мына ошондо ошол үй бүлөдө береке болот деп ойлойм. Качан гана дисбаланс башталат, милдеттерде, укуктарда баягы дисбаланс башталганда гана ал үй бүлөдө уже чаржайыт башталат да. Ар кимиси өзүнүн укугун билбейт, ар кимиси өзүнүн милдетин билбейт деген демекчи, бул жерде баардыгы бири-бирине байланган. Аял күйөө маселеси, ошол эле учурда экөөнүн бирдиктүү түрдө ата эне болуп балдарга кылган мамилеси, балдарга берген тарбиясы. Бизде көпчүлүк учурда балдарды таштап коюп эле чет жакта иштейбиз. Эмнеге тиричилик кылышыбыз керек, багышыбыз керек дейт, ал дейт, бул дейт. Бирок ошол эле учурда балдардын тарбиясы, мен айтпайм, мисалы чоң ата чоң эне жатайт, ата эненин колунда өскөн бала жаман болот дебейм. Тескерисинче жакшы. Эми айтайын дегеним, ар бир бала өз ата энеси менен өскөн жакшыраак. Себеби эртеңки күндө ата эне менен баланын ортосунда мамиле сууп калышы мүмкүн. Айтор ар кандай жыйынтыктар болушу мүмкүн да. Менин оюм ошол. Негизи ошо бала тарбиялоодо эми атадан эне көп маани беребиз го. Сиз айткандай, эне үйдө турат, баланын тарбиясына эне жоопкерчиликтүү да көбүрөөк. Ата негизи экөө бирдей болгону менен эне көбүнчө тарбиялайт го. Ошо эне чарчаган убагы болот го. Ошо чарчоодо кантип өзүн алып чыкса болот. Мисалы кээде болот, катар балдарың болгондо мындай чарчап бүт баарын таштап жибергиң келет да. Тарбиясынан деле чарчайсың, аны кылсаң, аны айтсаң, аны кылбайт, буну айтсаң, буну кылбайт. Энеде кадимкидей чарчоо болот да. Ошол убакта өзүбүздү кандай кармашыбыз керек? Балага чтобы туура тарбия алып кетүү үчүн. Туура. Мындайча айтканда, бул суроо сонун суроо болду. Жаштарды көрүп турабыз да. Мурунку дегенде баягы бизди тарбиялаган энелерибиз, анан өзүбүз тарбиялаган, анан келин кыздарыбыз тарбиялап жаткан доор болуп атат да. Азыр карап турсак, мурда бизди чоң энелер айыл тарбиялаган да. Ким десе, тигинчинин кызы, ойноп жүрсөк деле көз астында чоңойдук биз. Анан коркчу эмес биздикилерчи. Биз чыгат элек, көчөгө чыгып, чакмак таш, ортого түшмөй, секирмечек, толтура оюндарды ойноп кечке келчүбүз да. Анан өзүмдүн чоңдорумду тарбиялаган силердей убактагылардыкы дагы бир башкача болду. Азыркы жаштардын тарбиялап жатканын көрүп, чындыгында чарчоо өтө күч да. Өтө күч. Себеби дегенде эне тарбиялаш керек деп жүктү бүт аял кишиге, келин кыздарга жүктөп коюшту да. Мына ошол жерде өзү жоопкерчил ата, эркек. Аялга кол кабышса болот да. Бизде ушундай тарбия болуп калган, аялдын үй шыпырышы, тамак аш, кир жууш, бала ыйласа түндө өзү караш, бүтүндөй аялга жүктөп койду да. Жок, аталар чогуу бирге карашы керек. Мен эне катары айтайын, балдарым ошол эмеде. Аялдарыңарга, жубайларыңарга, балдарыңын энелерине чогуу жардам бергиле. Бул акыретке барганда көбүрөөк жоопкерчилик силер болосуңар. Аялдар деле балдардын кемчилигиде же бир кандайдыр ошибкасы кетсе, аялдарды жемелеп, анан аялдар чарчаса, эмнеге сен чарчайсың деп, аял дагы адам. Аллах Таала аялды ушундай назик кылып жараткан да. Динде аялдын орду, статусу өтө бийик. Бул статусту бизге сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи келгенден кийин көрсөтүп койгон да. Эне, кыз, бала, карындаш, аталар балдарына, кыздарына кандай мамиле кылса, эртең ошондой эле күйөө балдарынан көрөт экен. Эненин чарчоосу комфорт керек аялга, кызга, келиндергечи. Жанагы айткандай эле бар жокту ташап чыккысы келип кетет да. Ошол жерде эгер кимде кайненеси болсо, келиндерини уктатып алышына жардам берсин.
көбүнчө бизде түшүнүктөр эски болгондуктан эмне үчүн уктайт, эмне үчүн убагында тамак жасабайт, эмне үчүн бул жак кирледи, бул жак чачылды, балдары тарбиясыз деген сөздөр чарчап турган келин кыздарга оор келет. Андай болбостон эркин коюу керек. Менде ушундай түшүнүк бар, качан келин кыздарыбыз уктап эс алып алгандан кийин жумушту дагы жакшыраак жасайт. Себеби анын маанайы ачылат. Айтат элем, эне катары чоң энесин алып барып, же болбосо үйгө бир жардамчы алса болот. Өзү исламда аялды аябай сонун кылат да. Азыр ислам жоктуктан мисалы Европада, Америкада, кафыр мамлекеттерде же кинолорду көрсөңөр, алар тим эле принцесса да, ханыша кинолорду. Өзү мусулмандар ошондой болуш керек. Алар бизден барган мигранттар айнанайын балдарын таштап барып ошолордун энесини карап атат. Өзүнүн энесини караган жок, барып мигрант болуп, ошонун энеси сиделка болсо ошолорго ошентип, анын ошолордун балдарына нянька болуп жатат да. Негизи ыйман келтирген мусулман, намаз окуган, Аллахты тааныган, келечекте момун, дүйнөнү адилеттүүлүк менен башкара турган энелердин ошондой жардамчылары болуш керек. Сиздер үчүн комфорт болуш керек. Балдарыңыздарды жардамчы болуп караш керек. Же болбосо мен косметологко барам, мен массажга барышым керек деп, жана дагы кафелерге, сырттарга барып чай ичүү үчүн ошол эле жолдошуңуздар карап турсун. Балдарым карап тургула, уят эмес, эртең ошо балдар силерди карайт. Анан дагы чоң энелер, мен деле чоң эне жана тайнемин да. Кадимкидей эле кыздарымды алып келгиле деп бир жактарга келин жөнөтөм. Келинимди альхамдулилля мактоо Аллага ылайык, келинимди уктап алса сүйүнөм. Кеңири укту, эч убакта ойготпойм. Ошону балдарыма да айтам, жөн койгула. Эс алып алгандан кийин билем, ал дагы жумуштарын мыкты жасайт да, анын көңүлү көтөрүңкү болуп калат. Эне деген ушу сезиш керек да. Ошон үчүн үйдөн аял сыртка чыкса эс алат. Билесиздер, бир жактарга барып келсеңиздер, ыймандуу досторуңуздар менен сүйлөшүп, же энесинин үйүнө барып келсе дагы кыз эс алып калат да. Эркектер үйгө келсе эс алат. Үйдө эркекти эми биз кечке эле балдарыбызга айттым, эми өзүбүз ошолорду жакшы маанай менен тосуп алышыбыз керек. Алар ошону күтөт. Ата деп чуркаганды ушундай эркектин табияты жакшы көрөт да. Ошол эркек ошол аялынын күлгөнүнүн, балдарынын кубаныч үндөрүн уккусу келсе, аялына шарт түзүп бериш керек. Мына ошондо исламда үй бүлөлүк бакыт баардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи көрсөтүп берген. Балдар менен кантип ойногон. Эгер сиз тамак жасап жатсаңыз, жолдошуңуз балдары менен ойноп турса, үй жыйнап жатсаңыз, кошулуп бирдекелерди ачышса, дем алуу бизге ошол деле, туурабы? Же жок дегенде сырттан келип, биздин балдарыбыздын апасы кана, машаллах, бүгүнкү тамак сонун болуптур десе деле, биз жанагы чарчоолорубуз жоголуп кетет өз негизичи. Аллах таалам ушул баардык келин кыздарыбызга, балдарыбызга бекем акыйда жана ыйман берсин. Ушул мен өз негизги эле айта турган жерим, энелер, эң негизгиси энелер жардам беришибиз керек. Чындыгындачы келин кыздарга чоң апа, чоң энелер колдоо көрсөтүшүбүз керек да. Алардын бир жакка чыгып барышына наоборот жардам беришибиз керек да, шарт түзүпчү. Туура айтасыз. Менде мындай суроо да, устаза. Болобу, Ооба. Бүгүнкү күндө азыр сиз айтып аткан мырзалар, мындай сапаттарга ээ мырзалар өтө аз да. Аялына жардам бере коеюн, анан үй жыйнап атса бирдемесин арчый коеюн деген нерсе бул жок кайсы да. Эми мен жашоомдо мен атамды көрсөтө алам. Атам, биз үйдө манты жасайбыз десек, атам фаршын туурап берет, анан түйүп берет мантысын. Плов жасайбыз десек, союзун туурап берет. Айтор анан үйдө атам айткандай, бул менин үйүм, менин үй бүлөм, мен кылып аткан нерседен мен кемип калбайм. Балдарым үчүн кылып атам. Эшикте биз турсак деле, келин турса деле идиштер жууп кое берет атам. Эшик шыпырып кое берет. Эч кандай бир сенин милдетиң, анан сен милдеттүүсүң деген нерсе жок. Атам ошол эле учурда мен иним дагы ошондой болуп. Күйөө балам да
көз тийбесин. Баягы аз дегеним мындай мырзаларды тарбиялоодо дагы да ата эне үйрөтсө болобу? Ушундай мырзаларды, мисалы үй бүлөңө кам көр же ошол эле учурда биз мектептерге дагы ушундай сабактарды кошсок болобу? Үй бүлөгө да. Мен ушул нерсени көптөн бери ойлонуп жүрөм да. Мисалы илгери бизде ыйман сабагы бар эле. Адеп сабагы, адеп кийин адеп болуп өзгөрдү. Анан азыр жок экен да андай сабактар. Анан үй бүлөгө даярдык, мисалы ушундай нерсени кошсок болобу. Бир эле аялдарды эле даярдай бербей, эркекти да даярдаш керек. Эркек деле кам көрүү, эркек деле аялдарга кылган мамиле кантип кылыш керек, аялдын көңүлүн кантип алыш керек, нике деген эмне, жоопкерчилик деген эмне, кандай ата болуш керек. Себеби бизде кийинки учурларда бир гана аялдарга эле басым жасалып атат да. Мисалы коучу деле, жанагы психологу деле, башкасы деле, диний сабактар деле баардык нерсе аялдарга басым жасалып аткан үчүн аялдар алдыга чыгып кеткендей да. Мырзаларга деле ушундай сабактарды эми окубайт дешет да көбүчү. Мен өткөндө бир ортого салдым эле ушул нерсени, баягы окуу сабакта. Неге биз мырзаларга деле үй бүлөгө кам көрүү боюнча ар бир адамга мамиле кылууну деле мырзаларга үйрөтсөк болбойт. Ошол эле нерсени үйдөн деле энелер үйрөтөбүз балдарыбызга. Бирок кантсе дагы баары бир мындай тегерек четти көрүп чоңойт экен да. Анан ошого баардык жактан үйрөтсөк деген ойдомун да. Анан өзгөртүүгө мүмкүнбү негизи? Азыр чоң эле кишини кылбаган адамды кантип кылдырса болот? Сонун суроо. Азыр мына башында айтып кеттиңиз, атам деп туура атаңыздын өмүрүнө ыйманын бекем кылсын. Биз сыйлаган инсандардан дайым баягы жакшы деген ат менен келишет. Жакшы инсандардын балдары да иншалла жакшы болот. Анан ошол сиз айткандай эле биздин дагы атабыз, жолдошторубуз эмне десе ошентип кол кабышып жардамдашып келет да. Мисалы мен эч убакта 6 баланы өзүм тарбияладым деп айтсам калп болуп калат. Мага караганда ошол жолдошумдун салымдары эркек балдарга таасири чоң болот экен. Эркек балдарга азыр эмне үчүн иниңиз дагы жардамдашат, күйөө бала дагы жардамдашат, көрүп өсүп жатат да. Адам сыртка чыгып сүйлөгөн эмес, ошол жашоодогу аткаргандары менен да. Азыркы күндө 15 жаш болот, анан 12 жаш балдарым болот да. Мына ошолор атасын көрүп турат да. Себеби дегенде энени кандай сыйлоону жолдошумдан көрөт алар. Тарбияны ошол киши берип жатат. Мен эч нерсе берген жокмун десем деле болот да. Себеби дегенде жанагындай идиштер калып калса жуушуп коет. Анан кухняны балдарга бөлүп койгон. Мына коноктор келсе күлүп калат. Ушул балдарыңар жасайбы дейт. Ооба, ошол кухняны жыйнап, бири посуда жууса, бирөөсү абдулкак жанагы эле шыпырып, полуну жууп коет да, тазалап. Эми бул нерсени эгер атасы кылбаганда балдар кылбайт эле да. А чоң балдарыбыз дагы ошентип үй бүлөсү менен жардамдашып келет да. Эми бизди үй бүлөлүк өзүбүзчө жанагыдай жума күндөрү эс алып, бир жерге барып чай ичип келүү, бул менин кыздарым үчүн, келин балдарым үчүн тарбия үлгү да. Үлгү. Азыр чоң кишини тарбиялап коюштук дегенде чыныгы нерсе үйдөн кетет экен. Чындыгында бир бомушту бирөөлөр дават кылып, акыйда берип оңдоду да. Бирок оңдолууда дагы Аллах Таала Куранда 13-сүрөнүн 11-аятында айтат: адам өзүн өзү өзгөртмөйүнчө Аллах аны өзгөртпөйт деп. Бирок ошол адамды жууп, тазалап, анан кайдан келгенин, эмне кылып жатканын тарбиялап, анан чөйрөсү жакшы адамдар болуп, мындайча айтканда, түнү үйүнө барса, күндүзү ошол киши менен чогуу болуп жүрүшкөндөр. Ага жумуш кылып, чөйрө чоң нерсени эме кылат да. Эгер ошол эле чөйрөдө койчу, ошол подкаблучник болуп аялыңдын алдынан чыкпай калдың деген туурабы, же сен эркек эмессиң да мына эрте кетип атасың аш жеген жерден деп, ошентүү бузулат да. Ошон үчүн бул жерде эң негизги маселе чөйрө. Адам чөйрөнү дагы тандоо керек. Анан ошол муктаж адамдар ошондой жакшы адамдарга кошулууга аракет кылыш керек. Эгер кимде ким
чакырып жатабы бакытка, исламга, бейишке. Ошол адам артынан кууп түшүш керек. Ал адамдын байланыштырып, эгер эркек жакшы адам болсо, ошол эркек менен эркекти жолуктурууга мисалы аракеттерди кылышыбыз керек да. Эгер кыздарыбызга ошондой керек болсо, ошону аракет кылышыбыз керек. Ошол эле балдарыбыздын достору, чөйрөсү эртеңки күнү бизди же кубандырат, же ыйлатат да. Биз үйдөн жана айткандай кечкурун сиз айткандай эле анализ кылабыз да. Бүгүн кандай кылдым, анан эмнени жедирем, адалды берейин, мейли телефонду дагы текшерип, адалы телевизордун дагы муну Аллахтын 99 ысымы же мусулманский мультфильмдерди кой берели. Бирок сыртка чыксак коом бузук болуп жатат да биздечи. Сырткы эле мына воротадан, дарбазадан чыккандан кийин эле эмне коом бузук да. Ошол коом бузук болгондуктан бузук коомду оңдош үчүн бизде жашообузга бир эң керек ислам керек да. Эгер жаман нерселерди көрсө, коюп жатса, жазалай турган эч ким жок. Жакшы нерсени көрсөткүлө деп айтып берген киши жок. Ошол эркек дагы, аял дагы дайым эле бардык жерде ошол жаман ишти кылса жазаласа, жакшы ишти кылса сыйлыктар болуп, жакшы сөздөр болсо, жашоо оңолмок да. Бизде азыр андай күндөр жок. Эми кандай кылабыз десе, демек бизде азыр ошол шарттар жок болгондуктан өзүбүз биргеликте аракет кылышыбыз керек. Эркектерди жоопкерчилиги бул Аллахтын аманаты экенине аят бар да, хадисте бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эркектер үй бүлөгө жоопкер, аялдардын үстүнөн жоопкер, аялдар балдарына жоопкер деп жатат да. Эми биздин үстүбүздөн турган эркектер өз жоопкерчилигин билбей жаткандыгы жашоодо Аллах айткандай жашоо болбогондуктан. Бизге өтө керек жашоо бул исламий тарбияда. Исламий тарбияны көзөмөлдөп турган бир мыйзамдар да жок да. Бизге ушундай бир Аллахтын бир ошо Курандарда келген мыйзам өтө керек болуп турат. Эмнеге муну айтып атам дегенде, бул бир мүмкүнчүлүк болуп турган убагы мага. Себеби дегенде өтө көп кыздарыбыз ыйлап жатат. Турмуш маселесинде ыйлап балдарын өзү багып жатат. Мисалы мындай, көзүңдү ачып турсаң эле, эртеңки күнү мен буларды кандай кылам? Буларды кантип баксам болот? Эмне жедирип, эмне кийгизем? Балдар физически чоңоюп кете берет экен да, эркек балдарчы. Мындай. Аларга биз эртең күчүбүз жетпей калат экен. Качан башына, мээсине акыйданы тарбиялап албасакчы, эмнеге балдары энесин уруп атат? Эмнеге атасын уруп жатат? Бул ошол акыйданын жоктугу, ошол эркектердин Раббисин тааныбагандыгы. Бул нерседе дин гана адамды өзгөртө алат да. Мүмкүн болушунча дин менен жашашыбыз керек. Жанагы үлгү деген көрсөтүп бергени бул ошол аталардан. Эми ар бир үй бүлөдө жок болуп жатат ал. Көбүнчө мурунку эски түшүнүктөрдө эркек аялдын сумкасын көтөрбөш керек, баланы көтөрүшпөш керек деген нерселер болгон да. Түшүндүрө алдымбы? Мисалы, сиздин сумкаңызды жолдошуңуз көтөрүп, балаңызды көтөрүп алыштыгы уят деген нерселерге барып калды. Современный эмеде боло берет деп кээ бир балдар көтөрүп карашып жатат, бирок ошондо дагы бул жака сиңип калган түшүнүктөр үйгө келгенде уруштар болуп жатат да. Көчөдө элдин көзүнө көтөрүп койду, жардамдашты, а үйгө келгенде уруш болуп жатат да. Бул эмне десе, эл көрсүнгө кылды да, Аллах ыраазычылык үчүн деген нерсе болбой жатат. Ошол ар бир кылган ишибизди Аллахка байлап кылсак, ошо эркектер дагы, аялдар дагы жоопкерчилигибизди билет элек. Ушундай мүмкүнчүлүк дагы болуп жатканда, бизден автордук китептерибизден Жакшы балдар пайгамбарлардан үлгү алат аттуу китеп боюнча конкурс болду эле. Анан ушул конкурстан Келсинбек Атабеков деген үй бүлөсү менен умраны утуп калды да. Эми муну эмнеге айтып жатам дегенде, ошол баланын биз Инстаграмдан карап келебиз.
ата деген чыныгы ата да. Бул утканда бир видео аркылуу эле уткан эмес. Бул кишинин машаллах балдары менен дайым чогуу ойногондугу, үй бүлөсүнө камкордук кылгандыгы, баягы сир оюндары, жана дагы мындай кандай десе ошол көргөндөр боло турган болсо, мындай даяр да. Эркек деген ошондой болуш керек. Машыгуу баардык кадимкидей эле анын жашообу бизге көрүнүп турат да. Мисалы балдарга менен чогуу тренировка кылып жаткан, топ ойноп жаткан, жана дагы аларды көлгө алып барып жаткан, тоого алып барып жаткан балдар менен чогуу да. Мына ошол кишинин маегинде айтып калды, балдары, кичинекей балдары ушундай машыгуулар менен болгон үчүн такыр телефон кармалбай калды депчи. Көрдүңүздөрбү, мындай жыйынтыктуу, результаттуу жумуштар бар деп айтсак болот да. Ушундай. Демек, баягы чогуу аракет кылса болот. Бизде деле кандай кылабыз дегенде, баягы үй бүлөлүк ушул оңдоолуулар боюнча телефонду биз китептерге алмаштырабыз дейбиз го. Өзү телефонду бир нерсе менен алмаштыруу керек болуп атат да. Бирок ошону кантип деген чоң суроо болот да. Мисалы апаларга ошону кантип алмаштырса болот? Эми өзү Аллах Таала бизди жаратканда тартип эреже мыйзам койгон да. Ошол мыйзам менен жашасак бактылуу болобуз го. Ошондой эле үй бүлөдө дагы биздин мыйзамдарыбыз болуш керек, эрежелер болуш керек да. Ошол эрежени бир эле түзүп коюп, анан 5-чи күнү уже болду кылбай, дайымый аракет кылсак болот. Эми жанагындай балдар менен чогуу ойноо. Китептерди, мисалы, чынын айтсам, менде неберелерим, балдарым телефон сурашат. Ойнойт да, телефон бар эле ойнойт. Телефонду биз китепти берип, мынча барак окусаң, мынча мүнөт деп койгонбуз да. Азыр ошондой менен жашап жатабыз. Чындыгында, ачыгынан мен айтпайм, мен балдарым ой, такыр телефон кармабайт, биз таптаза деп айтпайбыз да. Келишимибиз бар, чындыгындачы. Келишим, ачыгын айтыш керек, келишим. Китепти ошентип алмаштырса, бала уже көнүп калат экен. Бара-бара көнөт экен. Анан үй бүлөлүк баягы эрежеге айланат да. Мектептен келиш менен, мектептен эми чындыгын айтсак, азыр жеке мектептер деп коет го. Баардыгыбыз эртең менен бисмиллах дегенде жеткирип, кечинде 4:30-5-те келет да. Көп убак ошол жакта. А мектептерде эмне кылып атат десе, мугалимдер телефондорду, Аллах разы болсун, алардан алып, така кечке чейин бербейт да. Кеткенде келет үйгө, келгенден эле эмне кылабыз? Чайын ичип, кайра эле телефондорго отуруш мүмкүн да. Жок, сен момолорду окуйсуң, анан мынча. Анан Куран китептер, жүрөккө жазылган Куран деп китеп бар. Кичине 10 жаштан, 12 жаштан өйдөлөрү ошону жазышат. 2 барак, 3 барактан депчи. Күндөн күнгө көбөйтүп атабыз кошупчу. Себебинде ачыгын айтыш керек. Балдарыбызга, неберелерибизге китеп оку десең, 5 мүнөттө чуркап келет да, уже окуп койдум деп. Туурабы? Бүтүп калат десеңиздер. Телефонду жөн койсоңуздар, 3 саатта деле телефон бүтпөйт. 3 саат эмес, 1 күн өтүп кетет. Ооба. Биз балдарды ушундай эле берип койдук биз. Анан эмне кылабыз? Иштешибиз керек болуп жатат да. Кээ бир үй бүлөлөр качан башына жетип жатат десе, балдары аутизм, даун, сүйлөй албай калып, кандайдыр бир эмелерге жеткенде гана иштеп калып атат да. Биз ага чейин өзүбүз иштешибиз керек. Сөзсүз эле Аллах Таала бизге каттуу бир эскертүүдү бергенде эмес, ага чейин иштесек болот да. Анан чоңдорубуз менен дагы балдарыбыз, алхамдулилла, 6 бала тең Куран окуйт bizde, араб тилдерин окуйт. Анан эми уюштуруп койгонмун. Азыркы күндө туулган күн деп толтуруп кетти го. Кечке эле баягы өзү туулган күн, бул мусулмандардык эмес, бул баягы Фираун мен туулган күн меники болуш керек деп ушундай кылып туулган күндөр аз көп болуп кетип атат. Эмне десең, жоолук салынганын деле, жаңы жылын деле кылып атат, туулган күнүн деле жасап жатат да. Андай эмес. Бул жерде балдар менен эмне кылса болот? Туура үй бүлөлүк жыйналуулар болуш керек болот да. Ошол 6 балага мен Куранды өзүм бөлүп берем. Хатым кылабыз ай сайын. Эгер бир кызымдын баласынын туулган күнү боло турган болсо, ошол күнгө ошол Куранды бүтүрөбүз. Жолдошум, мен келиним болгондо 9 адамга Куранды бөлгөндө өтө аз болот да.
Анан ошол Кураныбыз унутулбайт экен. Себеби турмушка чыккан кыздар сиз айткандай тамак аш жасап эле болбосо бала карап убага өтүп кетет да, туурабы? Эмне десе Курандарын окуйт да. Анан дуалар жаттап барып, анан ошол жерде биз жыйналып, балдарыбыз менен эмне кылабыз десе, Куранды дуа кылып, тамак чай ичип, анан атабыз мен болуп, балдарыбыз баарыбыз команда болуп, биз оюндарды ойнойбуз. Баягы телефондо эмелер барбы, балдарды развивающий. Мисалы көрсөтөт, мисалы бул эмне деп, жамгыр жааганда деп, десе зонтик, ушундай ошентип арабызда бизде кубанганыбыз болот, чыдабай ыйлагандарыбыз болот, аябай кызыктуу күндөрдү өткөрүшкө аракет кылабыз да. Эмне десе бул балдар менен бирге болуу да. Анан жанагы эле ошол Сиро китепти, Алла ыраазы болсун, баягы балажан Белеке берген, ошолорду биз эмне кылабыз, балдар менен ойношко аракет кылабыз, пайгамбарлардын тарыхын билет. Анан могул китепти дагы эле кайра эме кыла турган болсок, ушу балдарга пайгамбарлар жөнүндө айтып берүү. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чынчыл болгон. Омар Разиянкуловку бул күчтүү, адилеттүү болгондугу тууралуу окуялар болот го. Айтып берүү, баарлашуу менен алмаштырабыз да. Чындыгында бунун үчүн бизге өзүбүзгө чоң маалымат керек, өзүбүз менен иштейбиз. Ооба, туура. Негизи ошо эркек менен аял чогуу иштеш керек деп айттыңыз, бирок сиз айткандай эркектер азыркы убакта аябай аз го. Ошондо жанагы кээ бир үйдө отурган аялдар, мисалы, кел балдар менен чогуу бир жака баралы, же мындай кылалы десе, мен кечке силерди багуу үчүн жүрөм да, мен деле каалаймын, бирок багыш керек да, үй бүлөнү деп айтышат го. Ошондо жанагы эми үйдө уруш чыкпасын деп апалар көп нерсени ичине сакташат да. Мисалы, ичине сакташып, анан балдарга билгизбегенге аракет кылат. Бирок ошондо баланын тарбиясына таасир береби? Эненин бүт нерсени ичине сактап, ичинде кыйналуу, сыртка чыгарбай эле, бирок ошо менен баланы тарбиялап жүрө бергенде, мисалы, атасына капа болуп, же кайненесине капа болуп. Бул жерде мындай да. Кайнене же күйөөнөн чыгара албай, балдардан чыгаруу деген нерсе болот го. Жана балдарын урушуп коюп, руханий абалы канчалык таасир берет? Бул сырткы абал менен тарбиялап жүрө беребиз балдарды урушпаганга аракет кылып. Айтат го, бул суроого мындай. Айтат го, эненин жүрөгүнү бала сезет деп. Эгер биз актриса, энелер актриса да болот, доктор да болот, мугалим да болот, эне баары болот го. Аракет кылып атасыз да сиз баягы сырткы нерсе менен балдарды тарбиялоо үчүн жакшы эме кылып, бирок балдар сезет. Сиздин өзүңүздүн ошончо аракет кылганыңыз менен балага берип жаткан тарбияңызда күчүңүз жетпейт. Баягы чыныгы тарбия башка да. Болот го, бул эркек, мындайча айтканда, жаныңдагы эркек күчтүү болгондо аял күчтүү болот да. Сүйлөгөн сөздөрү жандуу болот. Анан башкалар менен сүйлөгөндө дагы сөзү өтүмдүү болот. Эркек жаратканды таанып, өзүнүн жоопкерчилигин билген эркек менен жашоо бул өзү негизи бакыт. Эгер эркек өз укугуну, ордуну билбесе, аялга зулум кылса, зулум дегенде чындыгында жардамдашпагандыгы дагы зулум да. Анан ошол эркек аялга болгон мамилелеринде кыянатчылык кылып аткан болсо, кыянатчылык десе сөзсүз түрдө эле башка бир аялга кетип калуу же башка жаман иштерди кылуу эмес. Ал ошол өзүнүн укугуну, жоопкерчилигин аткарбай жаткандыгы дагы да. Аялга эмнеси менен оор келип жатат дегенде, аял күчтүү эркектин алдында күчтүү болот. Балдарыны тарбиялоодо жеткире алат. Балдар жүрөгү менен сезет дегени эненин кандай акыбалда жүрүшү балдарга билинет да. Бирок дагы бир нерсе бар, аял күчтүү болушка аракет кылабыз да. Күчтүү болуп, ошол атасынын кемчиликтерини билдирбөөгө аракет кылабыз. Туурабы? Ушул акылдуу аялдар аракет кылышат ошентип. Анан артынан дуа деген момундун куралы бар да.
ошол курал менен колдонуп дуа кылат. Аллахым, балдарым атасыны мен ушу сыр кылып тарбия берип жатканымдай сырдуу, ыймандуу аталардан кыл деп. Албетте, иншаллах убагы менен болот. Бирок аның үчүн аял эркектин күзгүсү, эркек аялдын күзгүсү дейт го. Ошол күзгү жакшы болушка аракет кылабыз, дуа кылабыз. Анан балдарды албетте жакшы тарбия беришке, эч убакта атасыны жамандабаш керек. Аталар тууралуу жакшы жактарын айтып тарбиялаш керек. Жашоодо көрүп жүрөбүз, ошол аталарына жиркеп, анан атаң андай, атаң мындай деген балдар чоңойот да, убакыт өтөт. Ошондо аталардын сөзүнү урматтабай калып атат. Анан ошол энелерге айтсам, ошол энелер өзү кыйналат. Бала чоңоюп, үй бүлөлүү болуп, акча табып, физически чоңойгондон кийин бала бир эне үчүн чоң киши болуп калат да, айыгуу пайда болот. Ошол баягы урушуп, уруп коюп тарбиялаган күч жетпей калат да. Ошондо ата керек болот. Жанагы сыр кылып жүргөн атаны сырдуу кылып, жакшы жагын айтып, жакшы жактарын көрсөттүрүп берсек, ошол атанын бир ооз эле сөзү жетишет. Мисалы биз 10 жолу нары тур, бери турган дегенден көрө аталардын эмне болду силерге деген сөзү андай эмне десе жүрөккө жетет дегенде, бизге жолдошторубуз ошондой дегенде биздин жүрөгүбүзгө жетип атпайбы? Туурабы? Жеткенде ал балага да жетет да. Ушуну сезсеңиздер. Эгер биз ой мен шаарга чыгат элем, мен муну алат элем, аны кийет элем деп 100 жолу айтсак деле ал сөз өтпөйт эркектерге. Эгер эркек өзүнүн ордун акыгууну билсе, аялга да жакшы кийим керек, аял да жакшы жеш керек, аял эне деп сыйлай турган болсо, ал өзү билет. Сыйлайт. Ал айтпай эле бир айда бир жолу бир жерлерге алып барып, чай ичирет, эс алдырат, анан өзү эле сүйүндүрүп, колдоруңарга акча берет. Могу балдар менен тамактангыла же керектериңерди алгыла деген аталар болот. Мен айтам, кызым, иншаллах, мындан кийинки мына силердей азыркы коомдогу энелер иншаллах акыйдасы менен тарбиялап бара берсек, келечекте келиндер, кыздар кыйналбаган эркектер тарбиялайбыз иншаллах. Бул суроо экөөңүздөргө тең болсун. Негизи биз балдарыбызды аябай жакшы көрөбүз да, аябай жакшы көргөн абалда алардын тарбиясына зыян берип койбойбузбу? Энеси болуш жактын баласы ыйлак дейт го. Ансандай кээ бир ата эне билбейт да, баласына артык кылам деп атып тыртык кылып алышы мүмкүн да. Балага жакшылык кылам деп атып залака тийгизип алган учур көп болот. Ашыкча эле эркелетүү, ашыкча эле жаңы гиперопека деп коет го. Ашыкча эле аны мынтип мондай кылып аяй берүү, анан укмуш жанагындай азыркы учурда аябай ар бир нерсени кайнатып берип, ар бир нерсени ден соолугуна кам көрүп, өзгөчө эле бир укмуш мындай неме кылган энелерди көрөм. Эми андай дейин десек, биз айылда арыктагы сууну ичип эле чоңойбуз да, мындайча айткандачы. Анан бул нерсени мен не осуждаю, не имею права осуждать кого-то, но все же айтайын деген нерсем, баланы ошондой укмуш карап атканда сен аны алсыз кылып коюшуң мүмкүн. Назик кылып тарбиялашың мүмкүн. Ошол эле учурда болушуп атып, ал бала баягы алсыз болуп калышы мүмкүн. Эркек бала өзгөчө, мисалы, жыгылып кетсе деле барып журкай калып эле, дароо эле мындай кылып болуша калып, бирөө менен тартышып атса угуша калып эле болуша калып. Ушул нерселер баланын өз алдынча болуусуна тоскоол болот деп ойлойм. Кийин бара-бара чоңойсо деле өз алдынча чечкиндүү боло албай, өз алдынча тандоо кыла албай, айтор кийинкилигине таасир бериши мүмкүн. Анан эми мен өзүм амал кылган нерселерди гана айта алам, бирөөгө акыл үйрөтүүдөн алысмын. Себеби өзүм да жаш энемин. Менин балдарым эми чоңоюп атат. Чоңу мына 11 жаш болуп калды. Өзүм амал кылган нерселер кандай? Балдарга болушунча сүйлөшкөнгө аракет кылам. Мисалы, мону кылба, бул болбойт деп урушуп тыйып коюу эмес. Баламды отургузуп алып айтам: балам, мону кылсаң жакшы болот. Эгерде буну тандасаң, мындай болушу мүмкүн жыйынтыгы.
кааласаң бул болот, кааласаң бул болот. Тандоо сенде. То есть жаман жакшы же болбосо могу варианттарды айтам. Азыр бияка бассаң бул болот, бияка бассаң бул болот. Тандоо сенде. Тандоону өзүнө коюм. Эми бул туура эмеспи билбейм. Мен ушул методду колдоном да баламды тарбиялоодо. Балдарым ар бирине баягы эркин тандоого келгенде эркин койгон аракет кылам, бирок жолдорун көрсөтүп коем. Могу барсаң моундай болосуң, буну кылсаң мындай болосуң. Тандагыла. Сүйлөшкөнгө бүгүн эмне болду, кандай болду, эмне кылдың, жана эмне кылайын деп атасың. Эмне жакты, эмне жаккан жок, эмне үчүн. Суроолорду берүү менен баланын көз карашын, баланын каалоосун, баланын тандоосун көрөсүң. Сүйлөшкөнгө аракет кылам. Анан жана телефон боюнча сиз сурап атпайсызбы? Канткенде биз телефонду алып, андан алыстата алабыз. Менде баягы экинчи балам аябай өзгөчө неме болуп кетти. Телефонго байлан. Анан Канча жашта? Азыр 6-7 жашка кетти, 7 жашка. Анан кадимкидей эме пайда болду да. Орусча айтканда зависимость пайда болду. Анан эмне кылсам? Азыр алып койсоң өзү үчүн башталат. Эми бир учурда ушундай болуп калды. Мен көбүрөөк жумуш менен алек болуп калдым. Эми баягы эле турмуш тиричилик мени баралып, анан көбүрөөк телефон көргөндүгүнө байланыштуу зависимость пайда болду. Анан жандай агрессивный болуп, ушундай өзүнүкүн бербей, көгөрүп, көкпеттенип ушунтип калган. Анан кантсем экен, эмне кылсам экен деп анан алып койсоң башталат ызы-чуу. Жерге жата албай башталат. Анан бир күнү ошентип өзү жинденип атып, ойноп атып бирдеме болуп калганбы, анан телефонду чапты жергечи. Телефон сынып кетти. Ох, Кудайга шүгүр дедим да. Ошондон кийин телефон алып бербей койдум. Анан үчөөнү тең бириктирип анан көчөгө чыгарып таштайм. Эшиктин алдында ойносун деп, көчөгө түрттүп эле бар жана алам да чыгарып ийем. Чыккыла эшикти бекитип алам. Келе берет, үйгө киребиз дей берет. Анан башында ушинтип көндүрдүм да, сыртка эле курсактарды тогузуп эле сыртка чыгарып ийем. Эшикти ичимен бекитип алам, киргизейм да үйгөчү, ойногула эшикте депчи. Ошентип азыр эми көчөдөн киргизе албайсың дейби. Телефон менде эле иши жок, көчөгө чыгып кетишет. Ошончо двордо футбол ойнойт балдар менен, баягы жандуу оюндар. Жанда достору менен сүйлөшүүлөр, анан кантип жана эркек балдар да выживать эткенди үйрөнүшөт. Таяк жейт бирөөдөн, ал менен анан карасам баягы балам, ошо эми улуу балам ушу чоңоюп калды, ал уже ой жүгүртүүсү да, немеси да. Анан ошо 6 жаштагы баламды карап, кантип өзгөрүп атат, баягы балдар кошпой коет аны кичинекей депчи. Анан ошо чоң балдарга кошулганда кайсы методду колдонуп атат, бияктан анализ кылып турам да. Үйдөн бирдемелерди алып чыгып кетет. Баары балдар таратат. Курсактарын тойгузат, анан кийин кошулат барыпчы. Дагы үйдөн бирдемелерди магазинге апа бирдеме алып бериңиз дейт, өзүнүн бир 5-6 нерсени алып чыгат да, анан ошолорго жейдир. Азыр досторум дейт, ошо балдар да келип балам досум деп калып, бул жерде жандуу сүйлөшүү, жандуу оюн, көчөнүн таасири, эшиктин алдында могу двордо ойношот, баары короодо. Короодо ойногондорун көрүп мен сүйүнөм да. Кээ бирде бир жактарга алып барганын ордуна ошол жака таштап коем. Курсагын тогузам да, ойно. Балдарым ойно. Себеби биз деле ошентип чоңойгонбуз да. Эшиктин алдында эле мен деле футбол ойноп эле, балдар, кыздар аралашып эле. Бул нерсе өтө сонун нерсе да, эшикте ойногон бала. Жакшы да. Анан нан көтөрүп, нан жеп жүрүп ойногон балдарга мен суктанам да, негизичи. Биз деле баягы үйдөн келип эле нанды көтөрүп эле, бир сууну көтөрүп эле жеп, курсакты ошентип эле тойгузуп эле чоңойгонбуз да. Анан азыр менин балам да ошентип нан көтөрүп, бир эме баклажкага суу куюп алып чыгып кетет. Анан кээде акча жок дегенде да үйрөтөм. Баягы баары жей турган нерсесин да алып берем. Анан кээде акчам жок. Бүгүн жок акчам. Бар турса деле жок. Жок дегенге да үйрөтөм. Бүгүн эчтеке алып бере албайм. Бир 2 күн жок дейм, анан бир күн бар дейм, бир күн дагы жок дейм. Айтор эми Алла ыймандуу балдарды келечегине мындай пайдалуу, эртеңки күндө жакшы бир инсандар чоңойсо экен деп Алладан тиленем да, ар бир эле эненин тилеги ошол.
эң башкысы адам болсо экен, жакшы адам болсо экен дегим келет. Кээде баягы өзүмдү алсыз сезип кеткенде Алладан суранам да, Кудай ушу балдардын тарбиясын өзүңө тапшырам депчи. Себеби мен кандай туура эмес тарбия болуп атам билбейм, бирок өзүң сүйгөн пенделериңден болсун. Жакшы өзүң тарбиясын өзүңө тапшырам депчи. Себеби баарыбыз эле пендебиз да, баарыбыз кате кетирүүчүбүз, баарыбыз адашуучубуз. Анын сыңарындай балдарыбыздын келечеги кең болсун, ар бирибиздин балдарыбыз эне, ата, балам деп жашайт экен да, көбүнчө. Баягы ата эне балам десе, балдарың балам дейт экен да, алдагычы. Айтор бул жаратылыштын бир эмеси экен да. Анан жооптуу экенбиз. Ошого ар бир эненин тилеги ошол, балдарым бактылуу болсо экен дейт. Балдарыбыз бактылуу болсун, тарбиялуу болсун, акыл эстүү болсун, Аллахым ошол жүрөктөрүн ыйманга толтурган болсун. Эртеңки күндө шерменде кылбасын Аллахым. Баарыбызды бейиштик кылган болсун. Ustaz кошумчабайсызбы? Жакшы көрүү, сүйүү эң биринчи Аллахка жаратканга болот да. Анан эненин ушундай балдарды жакшы көрө турган табияты бар экен. Бул нерсени алып сала албайбыз да. Албетте баягыдай боштук койсоң, боштуктун ордуну шайтан толтурат. Анан өтө эле жакшы болуп, анын көңүлүнө азыр энелер айтабыз го, балдарыны аракет кылып шахматка жөнөтүп жатат, футболго жөнөтүп жатат, айтор айтиге окутуп жатат, баардык нерсеге эле ошолорду жакшы болушуна аракет кылып жатат да. Анан балдарды жакшы көрүп, ошолордун көңүлүнү табам деп адашууга барып жатабыз. Бизге балдарыбызга биздин байлыгыбыз, акчабыз, алтындарыбыз эмес, аларга биздин берген тарбиябыз керек болуп жатат. Жакшы көргөндө алардын колуна берип койгон ошол актуалдуу эле темабыз телефон болуп калды да. Азыр чындыгында эң эле жакшы көргөн нерсеси буларга телефон болуп калды да. Балдарыбыздын башка нерсеси жок азыркы күндө. Анан аны берип коюп атат энелер, ошо ыйлабаса экен. Өткөндө больницага, инфекционныйга бирөө ооруп очередте туруп калдык. Карап, өзүмдүн колумда деле телефон. Анан ушундай карасам, баардык энелер баласын ыйлабасын деп, телефондорду берип койгон да. Ал 3 ай бар, 5 ай бар, 1 жаш, 9 ай, 5 жашары, 10 жашары деле баардыгы. Анан бирейин айтып атпайбы? Баягы он всегда успокоится деп коет, орусча сүйлөйт экен жашкана кыз. Телефон берсем ооруун да унутуп калат дейт да. Ушундай баягы баласын жакшы көрүп атат. Анан ошо жакшы көрүү менен оорусун унутуп калсын деп жатат да. Чындыгында биз чоң ошо жакшы көрүүлөр менен балдарыбызды акчаларды берип, элден алдын кылып, сонун кийимдерди кийгизирип коюп, жакшы көрүүбүз менен адаштырып коюп жатабыз да. Анын оозунан чыккан нерсени эле алып берип атабыз. Энелерде ушундай болуп атат, өздөрү эмне десе бизнестерде жүрөт, же болбосо дагы бир кандайдыр жумуштары менен жүрөт. Баласыны капа кылбайын, жакшы көрүүнүн иретинде айтканын алып берип коет. Бүгүн наушник десе, уже бүгүн бар да наушник. Телефон десе, кымбат баалуу телефондорду алып берип койдук. Баягы антенналар көп тартат го азыр. Эмне сайма, дагы эмне деген Wi-Fi-ларды болсо күчтүүлөрүнү кой берип койдук да. Ошо балдарыбызга биз условияны жакшы көрүп, түзүп берип койдук. Ал жакшы көргөн условияларыбыз менен бузуп коюп атабыз да. Анан эдинсасы бүтсө, токтобой төлөп коебуз, жакшы балабыз кысылбасын деп. Алардын курсагы ошол жеке мектепте жеп жатса деле, дагы акча берип коюп атат энелерчи. Себебинде баягы собранияларда кичине айтылып калат да. Акчалуу барлар эмесе болбосо бул жерде баары бар дейт мугалимдерчи. Ошолорду мисалы эртең менен жейт, анан кетерде жеп атпайбы? Ошону менен үйгө барса болот дейт да. Бирок сиздер ашыгы менен акчалар, кээ бирлер балдарына мындай кичинекей эле 1-2 класс балдарына 500 сом деген акчаны берип коюшат экен. Чындыгын айтсам, биздин балдарыбыз 500 сом акча кармабайт да. Ашып кетсе 100 сом, 50 сом. Ошол да мындай эң чоң акча катары кылып беребиз да. Анан ошол
Дагы бир бала айтып атат экен, кыз. Ой, чоң энесине барыптыр да, чоң энесинде барса, чоң энеси конокко чакырылып калыптыр. Анан тиги небересинин кийимдери эски экен. Кызым, сени алып бара албайм да, кийимдериң эски. Конокко барганда ошентебиз го десе, ой, чоң эне не переживайте. Бир жерде бир нерсе деген детский дүкөнүн атын айтат экен. 7 жашар кыз. Ошол жерден по пути зайдем, атама звонок кылсак, М-банктан эле которуп коет, кийинип алам деп. Ошу көрдүңүздөр, баягы биз жакшы көрүү менен балдарыбызды өзү көрдүңөр, бала тарбияланып калды да. Анан дагы бир күн бир окуя болуптур, эмеге баягы үйдө свет өчүп калыптыр, конокко барган жеринечи. Анан бирөөнүн үйүнө балдарын таштап кеткен экен. Анан ал келин кыжаалат болуп калыптыр да. Себеби анын жашоо кандай десе, мындай жөн эле орто эле семья. Балдарын да өзү бышырып, үйдөгү аял да. Анан кандай кылсак экен деп эле жөн эле мындай эле эмне кылсак экен, свет өчүп калды да деп тамак бере турган убак экен да десе, жанагындай кыз айтып атат экен, ой, не проблема. Папама звонок кылабыз, сейчас пицца келет үйгө, суши келет үйгө депчи. Көрдүңүздөрбү? Балдарды ушундай уровеньде даярдап коюп атат да. Ал мындай жок нерсени, бирок мындай карап турсаң, ошого башында жеткирип атканын карасаңыз, кичинекей кыз да. Анан көбүнчө баягы даяр тамактар менен дагы биз балдарыбызды туура эмес жеп ичкендерине да карабай жатабыз да. Жакшы көрөбүз деп аларга биз дүкөнгө киргенде адал арамына карабай эле таттууларды берип атабыз. Баягы азыркы күндө балдардын псориаз, түрдүү нерселер чыгып атат го, баягы оорулардын түрлөрү бар го. Ошол туура эмес питание, тамактануулардан да болуп жатат да. Жакшы көрүп алып берген нерселерибиз жаман нерселерге алып барып жатат да. Ошон үчүн жакшы көрө турган болсок, бардык нерсени бар деп жашыл кылбай, кызылы да бар, сарысы да бар жашоодун. Ошондой кылып тарбиялап, бардыгын мыйзам эреже менен тарбиялашыбыз керек. Жакшы көрүү Аллахка болсун. Акыркы суроолордон болсун, негизи карьера жана энеликтин ортосундагы тандоо болгондо. Мисалы, сиз эми бизнесте, жумушта көп жүрөсүз. Суроонун маңызын Карьера менен энеликтин ортосундагы тандоо, например, экөө чогуу келип калганда, эми өзүңүздү кандай бөлүштүрөсүз, же болбосо карьераны тандап кетүү керекпи? Азыркы замандын талабы ушундай болуп калдык, Жок, мен энеликти тандайм. Тандап келдим ушуга чейин. Балдарым чоңоюп, эми баягы жан багыш керек болуп эле көчөчүп кетпесем, жумуштарга байланыштуу, анан бала багыш керек болду. Бирок кош бойлуу кезинен баштап баягы декрет болуп коет го, 2 жаш, 3 жашка чейин үйдө эле. Балаң тез эле чоңоюп кетет да. Бала эртең кайра балалык чагына кайтпайт да. Убакыт эле бат эле өтүп кетет. Ошол кезинде мен жанында болууну тандадым да. Эне катары. Бир иш, баягы 2 иштен 1 иш кылып ошол эле учурда жумушум деле болот, бирок кызым дайым жанымда болду. Азыр кичөөсү жөнүндө айтып атам. Дайым жанымда, кай жерге барбайын, диний иш-чаралар болобу, башка чет жакка, чет өлкөгө болобу, башка жерлер болобу, дайым жанымда. Балдарымды дайым машинага салып алып эле чогуу алып жүрөм көбүнчө учурда. Алысыраак же мындай орчундуураак жумуш боло турган болсо, анда таятасы менен тайнесинде. Келиним бар карай турган. Ошо негизи эң негизгиси балдарым дайым жанымда болушун тандайм. Негизи эле устаз, азыр заман талабы ушундай болуп калдык, көпчүлүк карьера деп, окуу деп, же жумуш деп, эми кичинекей 6 айлык балдарын деле садиктерге беришип, өздөрү жумуш менен алек болуп, же жана сиз айткандай чет жактарга иштөө үчүн кетип, чтобы үй куруу керек. Эми көп го азыр. Ошолордун аябай чоң ката кетип атышат да, балдардын тарбиясында. Ооба. Баягы
карьера анан баланы тандоо деп атасыз да биринчи суроо. Мен могу китепте жазганмын да, ошол эненин карьера тандайм дегени да. Мен дейт да баягы окуп жүрүп жүрмүн дейт. Анан бир жерге эс алууга барып, ошол дагы ошол карьерасын жактоо үчүн диплом защита жазып аткан экен. Анан ошондо дейт кичинекей кызым мага келди дейт да. Келип эркелесе, мен аны нары тур деп коюп дейт, баягы өзүмдүн баягы карьераны жактоо дейт. Уже балалуу болгон аял да. Анан бир убак дейт, ошентип отурганбыз, анан жолдошум келип эле кана деп кызды сурап кал дейт. Анан билбейм, жүргөн эле да, анан мындай эле карасак дейт, бассейнге кыз түшүп кетиптир дейт да. Уже баягы чөгүп, акыбалы эме болуп, анан чурукка барып, аны суудан чыгарып, анан Аллах Таалам өмүрү бар экен дейт, баягы эме кылып кал дейт да. Мен ошол мезгилде дейт, ушундай эмеме келдим дейт да. Жанагы эненин баягы карьера менен энелик мээримди билбегендер бар да. Болот го, баягы биринчи карьераны кылышым керек, анан балам мага, орустар айтат го, балам мага тоскоол болот деген нерселер болот го. Ошол нерседен дейт да, баягы мен ошол күндөн билдим дейт да. Негизи тандоо эненики эң биринчи бала да. Аллах берген бала аманат. Бирөөдүн, мисалы, мен сизге могул саат, кымбатыраак саатымды таштап кетсем, келгенче эмне кыласыз? Бул аманат деп бирөөдүкүнү таштабай карайсыз да. Ошол баланы ошончолук карабай жатат да энелерчи. Аманат. Демек биз албетте эң биринчи энелик ордубузду коюшубуз керек. Акыретке барганда, о, сен 5 дипломуң бар экен, сен моундай ийгиликтерди кылыпсың деп айтпайт экен да. Сен балаңды ыймандуу кылып тарбияладыңбы? Балаң бейиштик болдубу? Же болбосо чыркырап тозокто турушуну адам чыдабайт да бул нерсеге. Ушундай беле суроо? Негизи эле үй бүлөдө ар бири өзүнүн үйдө эркектин эмес, аялдын да эмес, Аллахтын айтканы болсо, бул үйдө сөзсүз береке болот да. Эркектин өзүнүн вазифалары бар, аялдын өзүнүн вазифалары бар. Ар ким өзүнүн милдетин аткарса эле, бул үй бүлөдө сөзсүз түрдө береке болот. Максат экөөнүкү бир болсо, кандай балдар тарбиялайт, эртеңки күндө эмнеге жашап атышат? Жашоонун маңызы эмнеде? Бул үй бүлөнүн максаты эмнеде? Мисалы, кечээ ким элем, бүгүн ким, эртең ким болом? Ар бир адам ошого эле жараша ой жүгүртсө, жашоосуна максатты кое алса эле, сөзсүз түрдө ал нерсени Аллахым өзү насип кылат. Максат бул Алланын ыраазычылыгы. Ошого ар ким өзүнүн милдетин аткарса эле, сиз азыр айткандай чет жакта иштеп жүрөт, андай мындай. Мунун баары жыргагандан кетип аткан жок да. Ар кимиси өзүнүн милдетин аткарбай койгондуктан болуп атат, дисбаланс келип атат мунун баары. Анан кээ бирде ушундай учурлар болот, шүгүрсүздүктөн да келип чыгат баары. Болгон сайын адам баласы ушундай бир тойбос болот экенбиз да, болгон сайын болсо экен дей беребиз да. Шүгүрсүздүктүн айынан да келип чыгат мындай нерселерчи. Бар болсо деле ошо барга шүгүр кылбай, барга тойбой дегендей. Адам баласы өзү тойбойбуз да бизчи, топурак эле тоебуз. Ошого качан гана пейилди оңдосок, качан гана шүгүр дегенди үйрөнсөк, качан гана ниетибизди түз кылсак, качан гана ишке баягы негизи эле ой жүгүртүүнү түздөсөк, баары жакшы болот. Биз дагы деле өзүбүз үлгү болуп жатабыз да. Балдарыбызды үйлөй турган болсок, кыздарыбызды турмушка бере турган болсок, биз эл көрсүн үчүн чоң суммада акчаны сарптап, коротуп, той беришибиз керек. Ресторандарда той беришибиз керек. Ошол тойлорго кетирген акчалар жанагы, мен көбүнчө айтып калам, ошо куудулдар айтмакчы, план түзөт да тойду. Тиги жактан мынча келет, тияктан тигинче келет, анан мындай кылсак той өтөт десе, жанагы келе тургандар келбей калат, же бере тургандар жакшы бере албай калып, карызга батып калат дагы.
баласы менен кызды той бүтүшү менен мигрант кылып жөнөтүп коюп жатат. Эң началасы башталышы ошол болуп жатат да. Жанагы бала менен кыз тойдун карызын төлөш керек. Себеби өздөрү бир карапайым адам болсо, тойго кеткен каражатты жабыш керек. Анан ошол жакта алар түндөп күндөп иштеп жүрүп балалуу болот. Ал баласыны карыз кутула элек, кредит көбөйүп кетип жатат. Анан кредитке той өткөндө аны ата-энесине берип жиберет, же тайне тайтасына берип жиберет. Ошентип отуруп балдар эненин, атанын мээримсиз чоңоюп жатат. Эми туура чоң ата чоң энеси деле мээрим берет дейин десек, Кудайыбыз сактасын, азыр бузук заманда тагасы зордоп коюптур, тайтасы зордоп коюптур, чоң абасы зордоп коюптур деген нерселер аябай көбөйүп кетип жатат. Биз бир өтө коркунучтуу бузук коомдо жашап жатабыз да. Эми шүгүр кылалы десе, шүгүр кылуу керек. Анан аялдар брендтин аркасынан брендти кууп калышты. Жанагы эле бир көйнөк жетпейт, аны тойго барганда баары көрүп алган да. Кийинки тойго башканы кийип барыш керек. Ушундайлар болуп жатат. Анан биздин эркектер үчүн жеткиликтүү жумуштар жок болуп жатат да. Анан андай дейин десең, азыр жолдор оңдолуп жатат, үйлөр курулуп жатат, башка элдер келип иштеп жатат. Биздин кыргыздар четке мигрант болуп кеткен болсо, туурабы? Пакистандыктар, кытайлар ошолор иштеп жатат да. Өзбектөр келип көп иштеп жатат. Эми кандай болбосун, бул баардык көйгөйлөрүбүз өзү эң негизгиси мамлекет деңгээлде чечилет. Бул нерсени бир аял же бир эркек чече албайт. Бирок биз аракет гана кылабыз да. Машаллах, сонун ушундай келип бүгүнкү биздин бала тарбиясы тууралуу подкастыбызга сонун атмосфера түзүп бергениңиздер үчүн Аллах ыраазы болсун. Биздин ушул азыр берген маегибиз баарына пайдалуу болсун. Биринчиден ошо балдардын аманат, Аллахтан бизге берген аманат экенин билсек, жана аял өзүнүн милдеттерин, эркек өзүнүн үйдөгү милдеттерин билгенде гана бир чоң бир бекем үй бүлө жаралат, бекем үй бүлө кармалат дегендей да. Бүгүнкү подкастыбыз баары үчүн аябай пайдалуу болду деп ишенебиз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу энелер, сиздер идеалдуу болууга милдеттүү эмессиздер. Сиздер Аллах ыраазычылыгы үчүн аракет кылууга милдеттүүсүздөр. Эне бул бир мектеп. Ыймандуу, акыйдалуу, Раббисини тааныган бала бул бир коом. Аллах Таалам жаратканды тааныган, акыретте ата-энесине алтындан таажы кийгизген, өз ак укугуну билген, адилеттүү, такыба, момун, хафыз балдарды, кыздарды тарбиялоо насип эткен болсун. Мен энелерге ишенем, энелер баардыгы күчтүү. Энелер жараткандарын өздөрү тааныдыбы, демек балдарына да таанытат. Келечекте мыкты күйөөлөрдү, мыкты кыз келиндерди тарбиялайт. Аллах Таалам ушул баарыбызга эненин жүрөгүндөгү дуа бул бүтпөй турган дуа. Аллах Таалам бардык энелердин дуаларын кабыл кылган болсун. Үй бүлөдө тынчтык, ынтымак, мамлекетибизде ошо бардыгы Аллах деген жетекчилер жана момундар болгон болсун. Баарыңыздарга рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Аллах берекесин берсин, пайдалуу болгон болсун. Эми бизди көргөн бүгүнкү подкасттын көрүүчүлөрүнө ар бириңиздерге Аллахым жүрөгүңүздөрдө толгон ыйман берсин. Эки дүйнө бактылуулугун насип кылган болсун. Хидаят берсин, туура жолдон адаштырбасын. Ар бир кылган ишибиз бир гана Аллахтын ыраазычылыгы болсо экен дейм. Жана ар бирибиздин билип билбей кетирген каталарыбызды, кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирген болсун. Туура жолго салган болсун ар бирибизди. Жана ар бир бүгүн мына эне темасы болду. Ар бир энеге чыныгы аял затына тиешелүү бактылуулукту каалайт элем. Бактылуу болуңуздар. Урматтуу биздин подкаст каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздерге бүгүн бизден сонун жаңылыгыбыз бар. Биздин
Instagram жана YouTube каналдарыбызга катталып, маанилүү комментарий жазып, жана ошондой эле лайк басып, дайыма активдүү болгон биздин көрүүчүлөргө биз 1 кишилик умра сапарына сертификат белек ойнотуп жатабыз. Андыктан дайыма биз менен болуп, биздин подкасттарыбызды калтырбай көрүп, маанилүү комментарий жазууңуздарды суранабыз. Аллахтын чакыруусу менен балким сиздер ушул умрага болгон сертификатты утуп калуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.